Oş şarının Kargızmatı жерінде басып қалған балаға кислород кигізіп, кислородтың жардамымен ем алып отыр. Өкем Ошто канализация казып жатып топурак басып калган жигит таман алып калышты. Окуя бүгүн Амир Тимур Кичи районунда болгон. Куткаруучулар топурак астында калган 18 жаштагы уланды алгач кышкылдек баллон аркылуу дем алдырып, атайын шаймандардын жардамы менен алып чыгышкан. Дарыгерлер жабырлануучунун абалы оор экенин билдирди. Jamam oldur. Koy sotul turadi. Mashina cho'g'ilib qolgan. Tumanda hech narsa ko'rinmay. Portlarda o'sha yoqdan shu yerga surib kelgan. Ichi to'la ko'mir bilan. Ellar cho'g'ilib qolgan. Mashina shuncha ko'p. Путин балалуу болбоону пропагандалоого тыюу салды. Россиянын президенти Владимир Путин Child Free'ге тыюу салган мыйзамга кол койду. Балалуу болуудан баш тартуу. Эми бул мыйзам бузуу катары каралат. Мыйзам бузуулар 400 000 рублга чейин айып пулга жана веб-сайттарга бөгөт коюуга алып келиши мүмкүн. Мындай аракеттер салттуу баалуулуктарды коргоого жана Россияда төрөлүүнү көбөйтүүгө багытталганы айтылат. Бүгүн 24 ноябрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ушул жылдын март айында үчемдүү болгон Жалал Абад шаарынын тургуну Ойбек Ахмедов жана Фатима Исматовалардын үй бүлөсүнө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом акчалай белек жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын Жалал Абад шаарында курулуп жаткан батирлеринен 3 бөлмөлүү батирди кезексиз берүү сертификатын тапшырды. Бул үй бүлө өздөрүнүн жеке турак жайы жок болгондугуна байланыштуу ата-энесинин үйүндө көпчүлүк болуп жашап келгенин айтат. Үй сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан Камчыбек Ташиевке кайрылган жана кыска убакытта кайрылуусу кабыл алынган. Учурда Ахмедовдордун жалпы 7 баласы бар. 3 эмден 2-өсү уул, бири кыз. Мында жакшынакай жаш күчтүү балдарсыңар. Мына ушу шарттарды түзүп берип атабыз. Ушу шарттар менен төлөп кылгыла жакшынак. Макулбу? Мына кара, мына беговой дорожкаңар бар, полеңер бар, гибридный поле. Так. Наякта дагы полеңер бар, тиякта спортзал салынып атат. Бүт шарттар түзүлүп атат. Туурабы? Эгер жакшы окубай турган болсоңор, билесиңер, силер эми күчтүү, акылдуу, маданияттуу болуп, мамлекетибиз көтөрө турган силерсиңер. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40 000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өз донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызымдай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Бардыңарды ушу бүгүнкү ачылып аткан жаңы спорттук аянтчылар менен куттуктайм. Так.
мына спорттук полелер, мына бир эмес эки жерде болуп атат экен. Трибуналары менен мына беговой дорожкалар журкай тургандар. Булардын бардыгы силер үчүн жасалды. Биз эгемендүүлүк 30 жылдан бери 13 медаль алсак, ошонун 6оосун быйыл алып турбуз. Мына Кыргызстандын тарыхында боло элек бир балабыз бокстан серебряный призер болду Олимпиада. Бул бизге шыктандырыш керек. Макулбу? Ошону менен бирге бул жерден хулиган балдар да көп чыккан. Ачыгын айтайын. Муну да билип алгылагын. Бул школадан хулигандар да көп чыккан. Маалда жакшы каралбай калып бийлик тараптан. Бул жерден күчтүү болуп, кичине бир нерсени үйрөнүп алган балдар сыртка чыгып, ар түрдүү бандиттик топторго, хулигандарга кошулуп кеткендер болгон. Андай болбош керек эми, уктуңарбы? Силердин күчүңөр толку спорттук площадкаларда болуш керек. Камчыбек Ташиев андан тышкары окуу жайдын тарыхына токтолуп, мектептен буга чейин Кыргызстандын желегин көтөргөн спортчулар чыкканын белгиледи. Ошондой эле окуучулардын ата-энелерине кайрылып, мындан арада бул мектептен мамлекеттин сыймыктуу спортчулары чыгарына ишенимин билдирди. Ал үчүн өлкөдөгү спорттук инфратүзүмдү жакшыртуу уланаарын белгиледи. Республика боюнча бардык спорт мектептерди, спорт аянтчаларды ордуна келтирип, жаштарга жакшы шарттар түзүп берүү. Жаштар эле эмес, бул жерде мына окутуучуларыбыз отурат, тренерлерибиз отурат. Балдарды тарбиялайлы десе, шарттар болбой жүргөн, полелер болбой жүргөн, ошо инвентарлар болбой жүргөн. Ушулардын баардыгы азыр кайра ордуна келип атат. Кудай буйрса. Айрыкча окуучулар кайралып айтып кетейин. Мамлекетибиздин баардык үмүтү силерде. Келечек силердин колуңарда. Эртең мамлекеттин туусун көтөрө турганда силер, мамлекет туусун көтөрө албай калганда силер болосуңар. Силердин убактыңар келет. Мына бир поколение алмаштыра берет, муун алмаштырат. Мына турган 15 жаштагы, 7-8 жаштагы балдар 10 жылдан кийин Кыргызстандын керегине жараган балдар болосуңар. Аталган оюн талааларын куруу иштери учурдагы жылдын апрель айында жүргүзүлө баштаган. 7920 чарчы метрлик оюн талаасынын бири гибриддик каптоо жана олимпиадалык стандарттарга жооп берген Чуркоо аянтчасы менен жабдылды. Ал эми экинчи оюн талаасы жалпы 7723 чарчы метрлик жасалма газондуу болуп, 440 көрүүчүлөр үчүн чатырлуу трибуна курулган. Андан тышкары асфальттоо коросун асфальтталып, буну болсо Кыргыз футбол бирими тарабынан жана ошо демирчилер тарабынан уюштурулду. Мындан ары жасалуучу иштер да жүрүп жатат. Тиякта спорт залы курулуп атат. Ал күрөш боюнча, бокс боюнча, дзюдо боюнча ошол балдарга да шарт түзүлүп атат. Ал иш-чараны Кудай буйрса жаз айларына бүтүп калат. Аны ачып, биз футбол боюнча тиешелүү оюн иш-чараларды бүтүрүп, толук кандуу бул машыгууга жана оюндарды өткөрүүгө толук кандуу жарайт. Спорт коллеждин оюн талааларын куруу иштерин Кыргыз футбол биримдиги жана демөөрчүлөр каржылаган. Эске салсак, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев аталган спорт коллежине ушул жылдын апрель айында барып, футбол аянтчаларын жаңылап, керектүү шарттарды түзүүнү тапшырган. Аталган спорттук коллежде учурда 455 окуучу билим алып, өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген. Алар спорттун 9 түрү боюнча машыгышат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.